илгертеден бери исламдын анан суфизмдин борбору болуп эсептелген. Азыркы күндө Оштогу Сулайман тоо кандайдыр бир ислам менен суфилердин символу болуп эсептелет. Ушундан баштайлы. Ошондуктан Ош Меккеден кийинки эле сыйына турган жер болуп эсептелет. Ар бир мусулман Ошко барып сыйынып келүүгө кандайдыр үмүттөнөт да. Оштун эли эмне иш кылса болот? Жерибиз тар, айтып кеттик. Өзгөчө Ош өрөөнүндө жер тар. Пахтаны, органикалык пахтаны, жибек чыгаруу производствосуна, жүн чыгаруу. Анан ошону жөндөн-жөн сатып ийбей, ошолорду кошуп бир кездеме жашатып, кырын чыгарып, кымбат сатууга шарт түзүшүбүз керек да. Жибектен, пахтадан, анан жүндөн жасалган материалдар, кошулган материалдар эң талаптуу, эң кымбат болуп эсептелет. Бирок аны дагы жөн эле материалды кездеме менен жиберип ийбейбиз. Ошону тиге турган дагы фабрикабыз керек. Карасаңыздар, 3 фабрика курулду, бир кездеме чыгарды, кымбат. Ошол кездемеден эмне чыгат? Ал кездемеден космоско жара турган кийим жасайт. Ал кездемеден эң кымбат жанакы мода чыгара турган кийим чыгарылат. Ошонун баары Кыргызстанда тигилиш керек. Бул эң кымбат сапаттуу нерсе болуп эсептелет азыркы убакта. Канча жумуш ордун ачып атабыз? 4 завод болот. Бирок мындан сырткары ар бир жараныбыз Оштун жараны. Оштук деле эмес, Кыргызстанда да баарын кошулса болот ушул. Ар бир үйүбүз бир 10дон ак кой баксак болот. Ар бир үйүбүз жибектин тытын жанагы кокондорду чогултсак болот. Ар бир үйдө органикалык пахта чыгарсак. Баарыбыз жумуш менен камсызданып калабыз да. Баарыбыз ошол заводдорго поставщик болуп калабыз. Алар ошол талап кылат.